Урматтуу Кыргызстандын тургундары, кыргызстандыктар. Мен атым Асылбек. Ушул айылдын тургундары колуңуздарды көтөрүп койсоңуздар. Менен ушул айылда канча адам биздин программаны угуп атканын билебиз. Так. Aile kötü koşuyor var. Şu жерде. Урматтуу туугандар. Мен атым Асылбек. Бүргөндө айылында туулуп өскөм. Фамилиям Мадалиев Асылбек. Номерим 8. Депутат тандаганда 7 өлчөп туруп, анан 8'de чыгыш керек. Менин программамда эми азыр бул жерде өтө көп көйгөйлөрдү айтты. Биз дайым ушу көйгөйдү эле айта беребиз. Налый беребиз, проблеманы айтабыз. Сиздер билесиздер да проблеманы, туурабы? Эми ошону биздин эл ошо проблеманы кантип чечебиз, кантип өнүгөбүз, эми эмне кылабыз, бул абалдан эмне кылып чыгабыз деп келип отурасыздар да. Туурабы? Көйгөйлөрдү айтыш үчүн, көйгөйлөрдү угуш үчүн эмес. Мен ошонтип ойлойм да. Көйгөйлөрдү бардыгы билет. Эми аны кантип чечебиз? Ошону. Ким чече алат экен? Ошону укканы келдиңиз. Суу проблемасы болобу, таза суу, мектеп, жол бардыгы акчага келип такалат. 1 сом акчаңыз болбосо, баткенге түшө албайсыз. 1000 патриот болуң, акчаңыз жок болсо эчтекеге жабасыз. 1000 имандуу болуң, столовойго барып, мен өтө имандуумун, мага бир борс тамак бер десеңиз бербейт. Туурабы? Базар экономикасы, акча керек. Кайра кайталам, акча керек. Мен Кытайда окуганда, Кытайлар 60-жылдары өзүнүн элин багалабай кыйналып атканда, алар кантип өнүккөн? Бизге окшоп алар деле кыйналган баш көрчөлөр. Бирок аны кантип чыккан? Биз ошолор тажрыйбасын иштетишибиз керек. Кытайлар ар бир үй-бүлөдөн бирден ишкер чыгарышкан. Ар бир үй-бүлө бирден продукция чыгарыш керек. Ошондо биз өнүгөбүз деген. Мен Америкага да окууга бардым. Америкага барсам, Американын чоң магазиндеринин 70% товары Кытайдан барат. Умрага ким барган болсо ажылыкка, ошол жактагы товарлар да бардыгы Кытайдыкы. Мен Америкадан досторума подарок алып келсем, Made in China деп жазылып турат. Анан уят болдум. Сен кара суудан алган окшойсуң, Америкадан эмес дейт. Туура алар Америкага качественный чыгарат. Мен муну не үчүн айттым? Ушул жол чечилиш үчүн, ушул суу чечилиш үчүн бизде экономикалык өсүш болуш керек, акча болуш керек. Акчаң жок болсо, көкүрөгүн урган патриот жигиттер жөн эле өлүп кетет. Огу жок, автоматын аталбай. Жаңы өлкөлөр өзүнүн армиясын жаңы дрондор менен, заманбап техникалар менен камсыздап атат. Акча болгон үчүн. Бир жаңы заманбап техника 100-500 миң солдаттын ордун басат. Туурабы? Кичинекей Израилди канчалаган өлкө жеңе албай атат. Ошо заманбап болгон үчүн. Өнүккөн өлкөлөр ушул деңиздин суунун тазалап, суу кылып ишип отурат. Бизде болсо өзүбүздүн сууну бура албай атабыз. Эми биз бул абалдан кантип чыгабыз? Ким жеп кетти, ким коррупционер ал, вообще маанисиз жок. Биз өнүгүшүбүз керек, дальше кетиш керек. Эмне кылабыз? Болгон иш болду. Эми ар бирибиз ишкерлик кылышыбыз керек. Экономиканы көтөрүш керек. Сиздер ол союз маалында жашап үйрөнгөнсүздөр, ол мамлекет багат. Мамлекет бакпайт. Америкада да мамлекет бакпайт. Кытайда мамлекеттик кызматкерлер менен делегат болуп барсак, бизде Бишкек тесте бузулуп калды, эл тоңуп калды, ысык суу бере албай атабыз десе, силер жиндикесиңер, эл өзү ысык сууну таап алсын. Неге силер кыйналып дотациядагы ишкананы элге ысык суу бересиңер? Пусть өзү ысык суу таап алсын үйгө дейт. Эмне үчүн? Ошол частный секторду өнүктүрүш үчүн. Японияда, Кытайда бул тест деген, элди жылуулук деген жок. Биз элге жардам кыла беребиз дейт, акчасы жок мамлекет. Биздин ар бир үй-бүлөбүздүн кичинекей бир цехибиз, кичинекей бир бизнесибиз болмайынча өнүгүштүн өсөм болбойт. Жерде жөн эле айтабыз. Ар бирибизде киреше булак болуш керек. Мына Өзбекстан кошуна. Жеке ишкерликти колдоп атабы? Жеке ишкерликтин орто бизнестин не пайдасы бар?
кризис болобу, коронавирус болбойбу, ал бизнес өлбөйт. Себеби ал кичинекей. Чоң бизнестер Россияга окшогон Газпромдор кыйналып калышы мүмкүн карантинде. Кичинекей бизнестер тез өзгөрөт. Самын чыгарып аткан бир күн шампунам чыгарып, аны сатып берип, мал чарбачылыгынан кыла берет. Кичинекей бизнестер Кытайды өнүктүрдү. Дүйнөнү бастыктайлы. Биз дагы ар бир үй-бүлөдөн бирден ишкер чыгарсак, арзан кредит менен. Ар бирибиз ишкердик кылсак, ошондо жолуң болот, ошондо налог түшөт. Биз азыр 1 сомон төлөйбүз. Биз төгүп аткан налогду налог деп айтып болбойт. Каяктагы мамлекеттик бюджет болот. Президент эмес, ондон чоң адам келсин, 1000 вада берсин, пул болбосо кантип чечет көйгөйдү. Өзүбүздүн жолду өзүбүз кура албай атабыз. Не үчүн? Билим жок, акча жок, келет Кытайлар курат. Кен байлыктарды биз иштетип атабызбы? Жок. Түрктөр, орустар, япондор иштетип атат. Билим жок. Ошон үчүн биринчи менин программамда ар бир үй-бүлөдөн бир ишкер чыгыш керек, ишкердик кылыш керек. Арзан кредиттерди мамлекеттик банктар 25 документ алып келди эмес, эң жеңил түрү менен бериш керек. Бар ошондой кредиттер. Ар бириңиздер ишкердик кылсаңыздар, ар бирибиз бир продукция чыгарсак, ошондо өнүгүү болот. Бирөөдөн май сатып алып жесеңиз, бирөөдөн сабыз алсаңыз, өзүңүздүн картошка өзүңүзгө жетпесе, кайсы өнүгүү жөнүндө сүйлөйбүз. Ошон үчүн бардыгыңыздардын көңүл коюп, депутат тандаганда программасына досумдун досу эле, тууганымдын тууганы эле эмес, ушул бала Кыргызстанга жарайт экен, ушунун программасы бизди өнүктүрөт деп шайлашыңыздар. Болбосо өнүгүү эмес, аркага кетебиз. Экономиканы көтөрсөк, мына кирген жерде солдаттар контейнерде эмес, зыңкыйган зданияда турат. Мына Өзбекстандын посту менен бизди посту салыштырып, кудум биздикилер көчүп кете тургандай турат. Мен дайым чегерачыларга айтам, чет өкөгөндөр. Силер акылыңар жайда. Şu yer memleketlik çegara, жылбайт, турабы, жылбайт. Биздин жер. Неге анда бир эки комнат зыңкыйган бир здание сала албайсыңар? 10.000 кирпичти мен берейин десем, билбесем. Көчүп кете тургандай турат. Бул не деген? Бул кандайча бул? Же биз жыла беребизби кайра ар жака? Же биздин жерлерибиз бар, чегарабыз жокпу? Айтыңыздар шону, айыл өкмөтпү, мен чегараны чечем, мен деп келгендерге айткыла, не үчүн силер чегарага бир временканы сап коюп патриот болуп атасыңар? Өзбекстандын чегарасын караң, зданиясын, имаратын. Бизди имаратты караң. Баягы талаага эгин кылганда барабыз го, капа салабыз. Кудум шондой да, временка. Мамлекеттик чегара бир карыш жылбаш керек. Анан не үчүн жерге 10.000 кирпич менен бир зыңкыйган здание сала албайт? Кандай мамлекет болобуз? Дагы биз Манастын тукумубуз дейбиз. Манастын тукуму ушундай болобу? Анын үчүн бардыгы акчага келип такалат. Бирок бирөө жарым айтыш керек болчу аны көйгөйдү. Эгер биз кайдагер болсок, бул проблеманы бирөөсү ham чечилбейт. Айтыш керек. Биз болду, чечилдиби, ушу жер биздин жерби, кургула. Контейнер менен временкада жүрө бербейт. Ошондо өнүгүш болот. Ошондо дух болот. Сиз Кыргызстанга киргенде сүр болот анан. Бунун солдаттары зыңкыйган балдар экен. Партаны коюп, журналды коюп, чегараны коргон болот. Болбойт андай. Сиздер дагы уяласыздар да ошондой жерден өтсө. Өзбектер анан тоготпойт да, качан аны тоготот? Ошол жерде зыңкыйган солдаттар турса, курал-жарагыбыз мыкты болсо, анан биздин чегаралар чечилет. Ондо бизди тоготпойт алар. Ошон үчүн депутат тандаганда партиялык тизме болобу, бир мандаттуу, тууганым, досум, кошунам деп шайласаңыздар, бул көйгөйлөр 10 жылдап, 100 жылдап чечилет. Татыктуу программасына карап, жети өлчөп, анан 8-чи Мадалиев Асылбекти тандаңыз. Рахмат. Давай,